Анталия десе бизде көп мекендештерибиз туризм тармагында иштешет деп ойлошот. Чындыгында ошондой. А бирок бул жерде биздин дагы бир мекендешибиз Гүлнара айым жөн гана врач болуп иштебестен өзүнүн жеке менчик клиникасын дагы ачууга жетишкен. Азыр Гүлнара айым менен таанышып чыгабыз. Мен университетте мугалим болчумун. Ошол жактан бияка келдик. Аспирантурамды Стамбул университетине бүтүрдүм. Андан кийин докторантурамды бүтүрдүм. Анан кийин экстра институттан эмени бүтүрдүм, медицинский институттан. Акупунктураны бүтүрдүм бияктан. Ошол менен бияка келдим. Келгениме 20 жыл болду. Азыр өзүм клиникаларымды ачтым. 6 жерде иш жерим бар. Биякта азыр Анталияда жаңы ачтым. 6 клиникаңыз болгондо Түркиянын ар кайсы жеринде? Ар кайсы шаарларда. Биз бир-туугандар менен чогуу иштейбиз. Бир-тууганым азыр Урфада, Дедеман группуна айлеси бар. Бала чакырасы жолдошу менен ошол жакта. Бириси да Сиваста, бириси эмеде Ванда. 4 бир-тууган. 4 бир-тууган бияктабыз. Бирөө эле калды азыр Кыргызстанда. Bizimki 7-ci поколение. 7-ci поколение болгондо биздин аталарыбыз мурун Кенакунден чок касиеттүү киши экен. Ал келген кишилерди рентгенде көрчү. Азыркы убакта болсо алар бизде аз, мисалы үчүн. Мамам дагы Кытайда Пекин университетин бүтүргөн. Биз кичинекейибизден акупунктур, алмаалды акупунктур деген биздин Совет заманында эме болчу, жок болчу да, мындай кабыл алынган эмес. Ал только Брежнев аны жасатчу. Мамам доктор болгонуна карабастан биз такырдаары ичкен жокпуз. Только эме менен биздин тоолорду билесиңби, Кыргызстанда ушунчалык көп эме дары чөптөр бар. Дары чөптөрдү топтоп ошолор менен, мисалы мен буякта да буларга только дары чөптөр берем. Биз көлдөн алдырамын, нарындан алдырамын, уштан алдырамын, ошол жактан топтоп туруп 21 дары чөптөрдү ошолорду алып туруп, ошолордун дедушкам чоң атамдан калган рецепттер бар. Сакталган ошо рецепттер менен эч ким билбейт аларды. Ошондор раз бүт баарынан лекарство, дары жасап туруп берем буларга. Булар бизди жакшы көрүшөт аябай. Бизден Орто Азиядан келдик, биздин аталарыбыз ошол жактан келди деп, тескеринче бизди аябай жакшы көрүшөт. Уважать этишет, дайыма поддержка, эме жардам берип турушат, бүт бардыкчадан жардам берип турат. Кыргызстанда дагы улантып жатасыздарбы өз ишиңерди? Кыргызстанда түшүнүп атабыз. Кыргызстанга бардык, барганда эме болуп кетпедиби? Революция ошондо кайра келдик. Москвага ачкантам азыр, Америкага бирде ачкантабыз. Мигранттар жергиликтүүлөрдүн жетекчилиги астында курулушта иштеген учурларды көп эле билебиз. Ал эми жергиликтүүлөр мигранттын кол алдында уйгуруп жатканына мына азыр күбө болуудабыз. Кантсе да бүтөөрү менен бизнес борборуна айлана турган бул имаратты азыр түрк усталары тикелеп жатышат. Шерик мырза орусиялык өнөктөшү экөө жерди сатып алышып, салчусун салдырып, бүткөндөн кийин сатышат же ижарага бериши мүмкүн. Шаар толгондуктан шаар азыр чыгышка карата чоңоюп жатат. Ошондуктан биз азыр курулган жер эң перспективный райондордун бирөө. Бул жерде көп инфраструктура уже түзүлгөн. Ошондуктан биз бул жерге деп чечтик. Бул жерде жердин баалары күндөн күнгө өсүп жатат. Бул райондо 1 квадратный метр жер азыр 1000 евро. Бул ишкердиктин бир кыры. Мындан тышкары риэлтордук, башкача айтканда Анталиядан жер же үй ала тургандарга ортомчулук да кылышат. Мындан тышкары туризм багытында да эмгектенет. Мунун баары 20 жылдан кийинки акыбет. Шерик мырза 92-жылдары Түркияга окууга өткөн алгачкы студенттердин бири. Карапайым эле адамдын уулу болгондуктан а кездеги атка минер же акчалуулардын балдары менен кошо чет өлкөгө окууга өтүш үчүн тырыша окуп, баарын өзү жасаганга туура келген. Биз чындыгында 0 менен баштадык бардык иштерди. Биздин основной капиталыбыз эле ошол ишти билип, ошол ишти жасай алып, анан баягы инвесторлордун ишенгенинде ошентип баштадык ишти. Учурда үй бүлөлүү бир уул бир кыздын атасы. Улуусу Айтемир 1-класста окуйт. Айтемир, onu alabilir miyim? Onu alabilir miyim hayatım? Alayım. Alayım. Ama dokunmamalıyız ona. Tamam. Cebimizde dursun.
Бала канчалык шоктонуп, мугалимин сый чыгып атса да эжеги кабагын бүркөп же катуураак урушуп койбогонуна мен Тургай Айтемирдин апасы да эмгиче таң калып келет. Жаңы технология менен өскөн жеткинчектер үчүн ушинтип сенсорлуу экранды доска кыла коюшуп, айтор ойнотуп жүрүп окутаарына күбө болуудабыз. Айтемир биз менен такыр кыргызча сүйлөшпөй койду. Себеби Кыргызстанга барганда Түркияда чоңойгон бала кыргызча түркчөнү чалыштыра сүйлөй коюп, бир аз шылдыңга кабылып калгандан улам деп апасы түшүндүрдү. Ал эми Түркияда элдир-селдир түркчөлөштүрүп ийсеңдире көкөлөтүп мактап иймеyi бар экен. Көчө жолдогу жарнактары да жалаң түркчө жазылган. Bizim öğrencilerimiz, bizim amacımız mutlu çocuk yetiştirmek. Биздин башкы максатыбыз бактылуу билимдүү жаштарды өстүрүп тарбиялоо. Ошондуктан заманбап билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Хобби бөлмөлөрүнөн баштап бассейнге чейин бар. Класстык бөлмөлөр акылдуу доскалар менен жабдылган. Оксфорд университети менен келишим түзгөнбүз. Тагыраагы биздин англисче сабактар Оксфорддун материалдары менен берилет. Окуучуларды уруп сокпойбуз. Тескерисинче жакшы иш жасаса мактап, сыйлык берип турабыз. Hani ceza verilecek davranıştan uzak tutmaya çalışıyoruz. Канча баал турган балаңыз? Азыр биздикидей дневник деген, күндөлүк деген жок бул мектепте. Кечинде барып алып туруп, азыр сайтынан караймын. Сайттан? Ооба. Ошо азыр барып туруп кайсы сабактан эмне алды, кайсы теманы өттү, ошонун баарын карайбыз. Тапшырмаларында ошо жерден берилет. Шерик мырза буга чейин Орусияда да ишкерлик менен алектенген. Бирок Түркиядагы салык жаатындагы ачыктык, инвестор үчүн түзүлгөн климат орусиялык өнөктөшү экөөнү Анталияга алып келди. Булардан үйрөнө турган абдан көп нерсебиз бар. Түркияда 80 миллионго жакын калк, 1,5 миллион компания бар. Булар эми бир калемди алса, ошого үстүнө упаковка кылат. Бир материал кылса, ошол материалдан футболка жасайт. Футболка жасаган болсо, ошол футболканы кантип упаковка кылабыз дейт. Анын аркысы кантип арзанга транспортировка кыламын дейт. Биз Кыргызстанда мындан кем эмеспиз. Биздин Кыргызстандагы текстилчилер чыныгы элдик баатырлар. Азыр биз ошондой эле элдик баатырларыбызды сельский хозяйствода, программирование, инновациялар боюнча бизде абдан көп акылдуу балдар бар. Ошолорго эле бир колдоо болуп, бир жакшы программаларды иштетип, баягы отметка үчүн программа эмес, реальный эмне кыла алабыз. Ошол баягы силиконовый долина дегендегилерде. Булардын эмнеси жакшы. Жүгү жеңил, баасы оор. Кыргызстан деңизден, транспорттан, темир жолдорунан узак болгон үчүн биздин товарларды самолет менен алып барганда деле арзан боло тургандай товарлар чыгарышыбыз керек да. Кыргызстан өзү Түркияга эмнени экспорттой алат? Кыргызстан, мен баягы айтып кеттим го, Түркияда 80 миллион калк жашайт деп. Жылына, мына эмки жылдан баштап, эттин дефицити 178 миң тонна. 178 миң тонна этти Түркия чет өлкөдөн алып келет. Биз бунун үчүн эң баягы оңой өлкөбүз да. Этти биз ушундай дүйнөлүк базарга эч кандай баягы экология жагынан тазалыгын далилдешибиз керек. Малдарыбызда оору болбогонун далилдешибиз керек. Бунун үчүн биз непосредственно ар бир айван менен баягы мал менен иштеш керек да. Ошону оңдотуруп эме кылыш керек. Айыл чарбасыны биз эң тез убакытта көтөрүшүбүз керек. Түркияда баасы канча эттин? Түркияда эттин килограммы 25 доллар.